күндөрдө Индонезия мамлекетинде 18-Азия оюндары өтүүдө. Азия оюндары 4 жылда бир өтөт. Деңгээли боюнча олимпиадалык оюндардан кийинки эле орунда турат. Бул жолку мелдештерге 47 өлкөдөн 17 миңдей спортчу катышууда. Анын ичинде Кыргызстандан дагы. Алгачкы медалды курамабыздын куржунуна Балбан Магомед Мусаев алып келди. Эркин күрөш боюнча биринчи 3 кармашта Мусаев ишенимдүү жеңишке жетип, чечүүчү беттеште ирандык атаандашына утулуп, бирок күмүш менен сүйүнттү. Волейбол боюнча курама командабыз алгачкы беттешин Сауд Аравиясынын командасы менен өткөрүп, жалпы 3-1 эсебинде утулду. Кийинки таймаш чемпионат кожоюну Индонезия курамасы менен өтөт. Сууда сүзүү боюнча Денис Петрашов 200, ал эми Владислав Шулико 50 метр аралыкта Кыргызстан рекордун жаңылай алышты. Азия оюндарына көз салып тургандарды балбандарыбыз сүйүнттү. Кыз келиндер арасындагы күрөш боюнча Айсулуу Тыныбекова атаандаштарын ишенимдүү жеңе алды. Айрыкча 2 жыл мурун Олимпиада оюндарында коло үчүн күрөштө утулуп калган индиялык Сакши Маликти утуп алганын бөлүп көрсөтсө болот. Тилекке каршы алтын үчүн кармашта монголиялык Орхон Куревдоршко утулуп калды. Айсулуу биринчиден 62 кг салмакка чейин биринчи жолу ошол эл аралык мелдеште катышты. Анан экинчиден бизден толук кандуу ошол даярдыгыбыз болбой калды. Себеп дегенде ошол былтыркы ошол алган ошо колунун травмасы дагы толугу менен аякпай, кайтадан эле ошол акыркы Турцияда болуп өткөн эл аралык мелдеште да ошо финалдуу беттешүүгө ошол себептүү чыккан эмеспиз. Андан тышкары ошо 20 күндүн ичинде ошол ар кандай медициналык жардамдарды алып, ошо менен гана алек болуп калдык. Айсулууга спортко кайдыгер карабаган баардык мекендештер күйөрмандык кылды десек жаңылышпайбыз. Ошол эле күйөрмандары балбан кызыбыздын ала турчу алтыны алдыда экенин соц тармактарда илгери үмүт менен жазышууда. Жалпы кыргызстандыктарга чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ушул күрөштө жүргөндөн баштап эле кыргыз эли мага ишенип, ушул ишеничин жок кылбай келатышат. Мага ушул ишеничи элдердин мага аябай абдай аябагандай мага күч кубат берет. Мен болсо ушул кыргыз элимди, кыргызстандыктарды сүйүнткөнгө болгон аракетимди, күчүмдү жумшаганга аракет кылам. Кыздар арасында 2 спортчубуз 3-чү орунга ээ болуп, коло медаль тагынышты. Бул Мээрим Жуманазарова менен Айпери Медет кызы. Спорт сүйүүчүлөрүнө бардык ушу бизге ишенип, бизди колдоп жатканына бардыгына ыраазычылыгымды билдирем. Мен бүгүн аябай сүйүнүп атам. Мен биринчи жолу Азия оюндарына катышып жатам. Колуман келген күч аракетим менен баарын жумшадым. Буюрса, будан дагы жакшы машыгууларды өткөрүп, будан кийинки мелдештерге жакшылап даярданып, алтын алганга аракет кылам. Оор атлетика боюнча Изат Артыков коло медаль менен чоң спортко кайтып келди. Дагы бир күмүштү грек-рим күрөшү боюнча балбан улуттук курама командалардын капитаны Каныбек Жолчубеков алып келди. Ал 3 кармашта атаандаштарын жеңип, алтын үчүн күрөштө япониялык спортчуга алдырып койду. Ушул эле спорттун түрү, бирок башка салмактагы балбаныбыз Акжол Махмудов дагы күмүш медаль тагынды. Акжол финалга чейин 3 атаандашын ишенимдүү жеңгенин, анын бири Олимпиада чемпиону болгонун эске алганда, көпчүлүк кыргызстандыктар аны алтын алат деп күткөнүн айтса болот. Белгилей кетсек, Акжол Махмудов 19да, андыктан алтын үчүн күрөштөрү али алдыда. Спорттун күйөрмандарына эң эле биринчи очередте атама кайрылып кетмекчимин. Ата, вот ваши нервы, ушул медаль күмүш болсо да алтын кылып кабыл алыңыз. Ошо бүт баарына, бир туугандарыма,
досторума баарыңарга менден ысык салам. Мен буюрса өзүм ошибкаларымды көрдүм. Көп ошибкалар бар, ошол ошибкалардын үстүнөн иштеп, буюрса эмки мелдеште мындан да күчтүү болуп келем деген чоң максаттарым бар. Ал эми Үзүр Жусупбеков менен Амантур Исмаилов грек-рим күрөшү боюнча коло байгенин ээси болду. Жылдан жылга спортто жылыш бар десем болот. Себеби бизде көрсөтүп кеткен, бизден олимпиадада медаль алса болор. Кудай буйрса, олимпиадага талыкпай ушул команда менен ушул спортсмендер баары эмгек кылат деген ишеничтемин. Бул оюндарга катышуунун өзү эле чоң жетишкендик. Анткени бул эл аралык таймашка жолдомо алуу оңой эмес. Спортчуларыбызды мамлекет башчысы баш болуп, жалпы кыргызстандыктар жеңиш менен келишин кааларын, алардын беттештеринде күйүп-бышып турарын президент спортчуларды Азия оюндарына узатуу аземинде айткан. Бардыгы эле Кыргызстанда сыяктуу мен дагы силердин спорттогу ийгиликтериңиздер менен абдан сыймыктанам. Мен силердин көрманыңар болом. Ар бириңерди ушул чоң мелдешке барганда, кайтып келе жатканда чемпиондук медаль менен чемпион болуп келишиңерди мен чын жүрөктөн абдан каалайм. Силер бул медалга татыктуусуңар. Жеңишке жетүү үчүн биринчи кезекте спортчунун духуна жана демине байланыштуу болот. Айкөл Манас атабыздын кудуреттүү деми, күч кайраты ар бириңизде бар. Биз силерге терең ишенебиз, биз силерге абдан чоң үмүт кылабыз. Азия оюндары 2 сентябрга чейин уланат. Программага спорттун 40 түрү кирген. Анын ичинде 32си олимпиадалык. Кыргызстан 28 түрү боюнча катышууда.